Саламатсыңарбы менин кымбаттуу окуучуларым. Силер менен мен бүгүн Жунушева Динара Шаршаналиевна. Силер менен кайрадан жолугушканыма абдан кубанычтамын. Бүгүн математика сабагы. Математика сабагын окурдан мурун балдар, келгиле алтын эрежебизди биргеликте чогуу кабыл алсак. Балдар, алтын эрежебиздин эң биринчи эрежеси бул кол жууганды унутпасак. Тыштан келген сайын таза жууп, чайкап турабыз. Ата-энелерибиз дагы колдорун жууп турат, байкап атасыңарбы? Жана ошондой эле кургак сүлгү менен колубузду таза кургатабыз. Антисептикалык каражаттарды да колдонуунун эрежесин билип так аткарабыз. Ошондой эле балдар, тиш паста менен тиш щетканы дагы унутпайбыз. Доктурлардын кеңештерин, эрежелерин так сактап, витаминдүү тамактарды жеп, маска тагынганды унутпайбыз. Ата-энелерибиз, бир туугандарыбыз менен чогуу биргеликте китеп окуганды унутпайбыз. Жана ошондой эле күндөн жылуулук алуу менен биз сабагыбызды баштасак. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы көбөйтүү амалы. Көбөйтүү амалын дептерге жазуу. Сабагыбыз башталардан мурун ата-энелерибиз менен биргеликте келгиле көнүгүү жасап алалы. Бири-бирибизге жагымдуу маанай кааласак, башыбызды биринчи оңго солго, оңго солго, оңго солго, оңго солго, оңго солго, оңго солго. Эми ийнибизди жогору ылдый түшүрөбүз. 1 2 1 2. Эми чыканагыбызды тизебизге тийгизебиз. 1 2 1 2. Бүгүнкү сабагыбызга биргеликте максат койсок. Көбөйтүү амалы менен таанышабыз. Мисалдарды көбөйтүү амалы менен чыгарабыз. Математикалык түшүнүктөрү, билгичтиги, логикалык ойлооңор, эске сактоо, жадыбалды жаттоо жөндөмдүүлүгүңөр өнүгөт. Тактыкка, тазалыкка, дептерге туура таза сулуу жазсаңар, жыйынтык чыгара билүүгө, бири-бириңерге жардамдашууга тарбияланасыңар. Балдар, китеп, дептер, ручкабыз даярбы? Сабагыбызды баштайлы. Азыр биз жаңы арифметикалык эсепти кандай жазуу керек экени менен таанышабыз. Сүрөттөн эмнелерди көрүп жатасыңар? Табактарда алмуруттар салынып турат. Текст менен таанышабыз. Ар бир табакта 3төн алмурут салынган. 4 табакта канча алмурут салынган? Ар бир табакта канчадан алмурут бар экен? 3төн алмурут канча жолу тартылган санайбыз? 1 2 3 4. 3төн алмурут 4 жолу тартылган. Бардыгы канча алмурут бар экенин кантип эсептейбиз? 3 жана 3 жана 3 жана 3. Бул канча? Жана деген сөзүн биз арифметикалык кошуу амалы менен алмаштырабыз. 3төн санайбыз. 3 6 9 12. 3 кошу 3 кошу 3 кошу 3 бул 12. Дагы кандай жол менен чыгарсак болот? Бардыгы канча болот? 3төн 4 жолу бул 12. Муну кыскартып жазса болот. 3 көбөйтүү белгисин чекит менен белгилейбиз. Көбөйтүү 4. Көбөйтүү 4 мынакей балдар. Анткени 4 жолу тартылган, 3төн 4 деген сөз. Бул канча болот? 12. Биз бул мисалда 2 жол менен чыгардык. Кошуу жана көбөйтүү амалы менен чыгардык. 3 көбөйүүчү, 4 көбөйтүүчү, ал эми 12 болсо көбөйтүндү.
же болбосо 3 жерде 4 12 деп окуйбуз. Түшүндүкпү балдар? Азаматсыңар. Эми балдар, кийинки сүрөттү карайбыз. Балдар, биз канча үч бурчтук бар экенин табышыбыз керек. Ар бир топто канчадан үч бурчтук тартылган? 5 үч бурчтуктан. Бардыгы канча үч бурчтук экенин кантип табабыз? 5 кошу 5 кошу 5 кошу 5. Канча болот экен? 5тен санайбыз. 5, 10, 15, 20. 23 бурчтук болот экен. Суммада кандай кошулуучулар бар экен? Туура, окшош кошулуучулар бар экен. 5, 5, 5, 5. Окшош кошулуучуларды көбөйтүү амалына алмаштырсак болот. Анда эмесе жазабыз. 5ти көбөйтүү белгиси чекит. Санайбыз. 5ти канча жолу алдык? 1, 2, 3, 4 жолу. Демек, көбөйтүүнүн жанына 4 деп жазабыз. Бул 20-га барабар. Бул эсеп түрлүү жол менен окуйбуз. 5 жолудан 4 жолу алсак 20 болот, же 5ти 4кө көбөйтсөк 20 болот. 5 саны эмнени көрсөтүп жатат балдар биздин эсепте? Туура, 5 саны кошулуучуларды. Ал эми 4 саны окшош кошулуучулардан канча экенин көрсөтүп турат. Биз кайсы учурда кошууну көбөйтүүгө алмаштырат экенбиз? Эгерде бүт кошулуучулар окшош болсо, биз эмнеге үйрөндүк? Окшош кошулуучуларды көбөйтүүгө алмаштырсак болот экенин. 5 көбөйүүчү, 4 көбөйтүүчү, 20 көбөйтүндү. Сабак жактыбы? Анда эмесе келгиле тапшырма аткарабыз. Бул тапшырмада балдар 5ке чейинки жадыбалдын жоопторун таап жазабыз. Азаматсыңар, эң жакшы. Эми кийинки тапшырма логикалык тапшырма. Көбөйтүүчүлөрдү жооптору менен туташтырабыз. Кана ким биринчи? Азаматсыңар балдар. Сабакты силер эң жакшы аткардыңар. Бул тапшырмадан да эң мыкты болдуңар. Сабакты жыйынтыктап видео көрөбүз. 5 момпозуйдан салынган 3 табакта канча момпозуй болот? Ал эми бир табактачы ар бир табакка 5тен момпозуй салынган. Бардыгы канча момпозуй? 5 жана 5 жана 5 бул канча? Жана бул деген сөздөрдү арифметикалык белгилери менен алмаштыралы. Төмөндөгүдөй жазуу пайда болот. 5 кошу 5 кошу 5 барабар. 5ти 3 жолу коштук. Башкача айтканда 5 жана 5 жана 5 бул 15 болду. Дагы кандай башка ыкма аркылуу бардык момпозуйдун санын билсек болот. 5тен 3 жолу бул 15. Бул узун сүйлөмдү кыска жазсак болот. 5 көбөйтүлгөн 3 барабар 15. Туюнтманын маанисин 2 жол менен таптык. Бирдей кошулуучулардын суммасы 15ке барабар, же 5ти 3кө көбөйтсөк 15 болот. Канча 3 бурчтук бар экенин билүү үчүн
сүрөткө көңүл бурабыз. Ар бир катарда канчадан 3 бурчтук тартылган? 5-5тен санайбыз. 5, 10, 15. Кошулуучуларга көңүл бурабыз. Эмнени байкадык? Кошулуучулар бирдей. Окшош кошулуучуларды кошуу туюнтмасын көбөйтүү амалы менен алмаштырса болот. Кошулуучуну жазабыз. 5. Андан кийин көбөйтүү белгисин коебуз. 5ти канча жолу кошконубузду санайбыз. 1, 2, 3. 3 жолу коштук. Бул туюнтманы ар кандай окуса болот. 5ти 3кө көбөйтсөк 15 болот. 3 жолу 5, 15 болот. Туюнтмадагы 5 эмнени түшүндүрөт? 5 кандай кошулуучуларды алганыбызды түшүндүрөт. 3 саны эмнени билдирет? 3 саны бирдей кошулуучулардын санын билдирет. Кайсы учурда кошууну көбөйтүү менен алмаштыра алабыз? Бардык кошулуучулар бирдей болгондо гана алмаштырабыз. Кандай жыйынтык чыгарса болот? Демек, бирдей кошулуучуларды кошууда көбөйтүү амалы менен алмаштырса болот. Балдар, окшош кошулуучулардын суммасын таап, көбөйтүү амалына алмаштырабыз. Бул силерге үй тапшырма болду. Балдар, силерге сабак жактыбы? Силер менен бирге болгонума мен да кубанычтамын. Анда эмки сабакка чейин оку, үйрөн, билим ал.